أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хурмат жамаат, Аллахым күнүңөрдү берекелүү кылган болсун. Аллахым ар бир басып келген кадамыңарга соопторду жазган болсун. Мен абдан бүгүн кубанычтамын дагы илим үстүндө көрүшүп жатканыбызга. Себеби бүгүнкү күндө көрүп жатасыздар, шерине кезигишет, тойдо кезигишет, бирок илим үстүндө көрүшкөн бул дагы өзүнчө бир неамат. Аллахым бүгүн алган илимибизди биздин дүйнөбүзгө дагы, биздин акыретибизге дагы пайдалуу илимдерден кылган болсун. Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз алейхиссаламга, анын үй бүлөсүнө, анын сахабаларына салам салаваттар болсун. Биз дайыма теманы тандап жатканда айымдарга көбүрөөк эмне керек, ошого карап тандайбыз да. Болбосо айымдарга керектүү темалар, проблемалары абдан көп, муну билебиз. Ошентсе дагы ошол талаптарга жараша баардык талаптарды чогултуп туруп, анан керектүүрөөк маалыматты бергенге аракет кылабыз. Биздин максатыбыз ушу айымдарга көбүрөөк пайдабыз тийсе. Эми бүгүнкү күндө эмне үчүн бул теманы мен Дилназ айымга өзүм бырлык айттым да. Эмнеге дегенде мен айымдардын арасында көргөнүм өтө көп васвасага, шек, күмөнгө түшүп калгандар бар. Жада калса бир дараты менен намаз окуп атып деле, дарат алгандан кийин деле дарат алдымбы, албадымбы, даратым барбы, жокпу деп эле жанагындай шек, күмөн боло бергенден улам ушул сабактан бир максатым бир шек, күмөнсүз бир нерсеге бир мындай неме деп коет го, мындай бекем болуңарды кааладым. Анан дагы мен жашоомдо көргөндөрдөн ажылык, умра кылып келгендер деле жанагындай башына бир сыноолор түшсө, же болбосо сыноо түшпөсө деле жолум ачык болсун деп жанагындай багышчылык аралашкандарды көрдүм. Биз ойлойбуз го, намаз окуйт, умрага барган, ажыга барган, Куран окуганды билет, мындай ишке барбайт деп. Бирок илиминин жоктугунанбы, же ушуну деле шарияттын бир жолу деп түшүнөбү, ушул бакшылыкка, жанагындай бир нерселерге ишенгендер бар экен. Ошондуктан ак менен каранын ортосун жакшы бөлүп билип алсак. Бул сыноо, кандайдыр бир сыноо келсе, баягы сөзсүз эле жанагындай бакшыларга барып, же болбосо ыймандын алсыздыгына улам бизде намаз окуганда биз намазды эмне үчүн окуйбуз, урматтайымдар? Аллахтын ыраазычылыгы үчүн окуйбуз, Аллахтын буйругуна баш ийип атам деп окуйбуз. Болду, бизде башка максат жок. Калганын Кудай Таалага коебуз. Ошол ыйман келтирген менен бизге жазылган рызкыга дагы ыраазы болобуз, бизге жазылган тагдырга дагы ыраазы болобуз, бизге берилген сыноолорго дагы ыраазы болобуз. А бирок кээ бирөөлөр намаз окуганда эмне деп ойлойт экен? Намаз окусам менин жолум ачылат. Намаз окусам менде эч кандай проблема болбойт. Намаз окусам менин рызкым кенен болот деп ойлойт экен. Андай шарт эмес. Аллах Таала намаз окубаган эмне? Азыр намаз окубаган, динден маалыматы жоктор толтура бизден бай. Туурабы? Эмне үчүн анда? Эгерде биз намаз окусак эле жолубуз ачылып кете турган болсо, намаз окусак эле рызкыбыз кең болуп кете турган болсо, намаз окусак эле карызыбыз жок болуп кете турган болсо, анда пайгамбарыбыз алейхиссаламдын намазы, сахабалардын намазы биздикине караганда алда канча сонун го. Бирок алар деле сыналган, туурабы? Андыктан Кудай Тааланын буйругуна баш ийип жатам деген гана ниетте намаз окуңуздар. Анан сөзсүз бир нерсени күтпөй. Эмне үчүн мен намаз окусам деле жолум ачылбайт, эмне үчүн мен Куран катым кылсам деле жолум ачылбайт деген түшүнүктөр бар экен. Ушул туура эмес. Аллах Таалага бир нерсени кылдыңбы, болду. Бизде шариятта назр деген бар. Назр деген бул Кудай Таалага убада берүү. Мисалы айтасың го, эгерде балам жакшы болуп кетсе, бир ай үзгүлтүксүз орозо кармап берейин дейсиң, мисалы. Муну назр деп коет, убада деп коет. Ошону аткаруу важип, милдеттүү болуп калат кийин. Эгерде ошол үчүн Аллах Таала ошондой кылып берсе, ошол мойнуңа милдеттүү болуп калат. Ошону сөзсүз аткарышың керек болуп калат. Ошонун өзүн макрух дейт да, жакшы көрүлбөгөн амал дейт. Эмне үчүн десе, Аллах Таалага ушундай убада коюу бул бахилдик дейт да, ачкөздүк, жанагындай сараңдык дейт. Ошонун өзү бизде макрух болуп жатат. Анан силер ойлосоңор, жөн эле күнүмдүк сага милдеттүү болгон намазды аткарып алып туруп, анан сен Аллах Тааладан анда жолум ачылып кетет, соодам жакшы болуп кетет, жакшы күйгө тиемин деген нерселерди талап кылууңар туура эмес болуп калат. Биз мусулмандар
мойнубуздагы милдетти аткарабыз, дуа кылабыз, натыйжасын Кудай Таалага коебуз. Берсе шүгүр кылуучуларданбыз, бербесе сабыр кылуучуларданбыз. Ошондуктан бүгүндөн баштап окуган намазыбызды, кийген жолугубузду, кармаган орозобузду Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн ошонун буйругуна баш ийип кылып жатам дегиле, замен жанагындай ордуна бир нерсе милдеттүү түрдө күтпөңүздөр. Үмүт менен күтөбүз, бирок милдеттүү түрдө эмес. Бүгүнкү биздин темабыз сыйкыр, кара дуа жана васваса деген темада болду. Албетте Ханафи мазхабынын чек арасында болот жана биздин акыйдабызга туура келген абалда. Сыйкыр жана кара дуа жана васваса анын исламдагы орду жана аны дарылоо жолдору. Исламда адамдын рухун жана акылын, денеси ар кандай терс таасирлерден коргонуусун максат кылат. Билесиздер, биз денебизди, ден соолугубузду эле эмес, рухубузду дагы ар кандай таасирлерден сакташыбыз керек. Бүгүнкү күнү коомдо бизде сыйкыр, жанагындай көз боемочулук, кара дуа жана васваса жүрөктөгү күмөндөр. Васваса деген жүрөктөгү күмөндөр. Ойлор, маселе абдан актуалдуу болуп жатат. Бул сабакта биз ушуну аталган ушул түшүнүктөрдү эмне Ханафи мазхабынын аалымдарынын айтуусу боюнча, ошол Ханафи мазхабынын көз карашы боюнча ушул темаларды талкуулайбыз. Биринчи бөлүмдө биз ала турган нерсе бисмилля өчүп калды. Биринчи бөлүмдө биз ала турган нерсе сыйкыр жана кара дуа. Сыйкырдын аныктамасы жана акыйкаты. Аныктамасы дегенде билесиздер, бир нерседен определениясы деп коет, тариф деп коет арабчасы. Ошонун аныктамасы. Бизде Ханафи мазхабынын улуу алымы Имам Аль-Джассас өзүнүн Ахкамул Куран китебинде сыйкырдын таасирлери туурасында кеңири токтолгон экен. Ханафи мазхабынын негизи жана акыйдалык ишеними боюнча сыйкыр бул реалдуу чындык экен, акыйкат. Анын таасири менен адам ооруп калышы мүмкүн, же болбосо жубайлар ортосу эмне бузулушу дагы мүмкүн. Бирок сыйкыр өзүнөн өзү таасир этпейт. Ал Аллахтын каалоосу жана жаратуусу тагдыр менен гана ишке ашат. Ыйык Куранда мындай деп келет: алар Аллахтын уруксатысыз эч кимге зыян келтире алышпайт. Бакара сүрөсү 102-аят. Эми бул аятты укканда силер ойлошуңар мүмкүн, эмне үчүн анда Аллах уруксат берип жатат ошол сыйкырдын таасир болушуна дешиңер мүмкүн. Карагыла, адамдын кылган иши, адам күнөө иш кылышы мүмкүн, адам сооп иш кылышы мүмкүн, туурабы? Аллах Таала сага ыктыярды, сага тандоону берип жатат, туурабы? Болду. Биз мисал айтпайбыз да, эмне үчүн Аллах Таала мени күнөө кылганга мага тагдырыма жазды дешибиз мүмкүн. Бирок Аллах Таала сени күнөө кылгының, күнөөгө баткының деп сенин тагдырыңа жазган жок да. Аллах Таала сага ыктыяр берди, сага тандоо берди, сен кааласаң сооп иш кыласың, кааласаң күнөө кыласың. Ушундай эле бул сыйкыр. Мисалы бирөө кылып атат, ойлошуң мүмкүн да, анда эмнеге Аллах Таала ушул сыйкырды өтө турган кылып атат деп. Себеби бул биздин тандообуз менен кылып атабыз, туурабы? Кылып атабыз. Жана кандай эле күнөө кылгандай. Күнөө кылып атасың, сен айтпайсың да, Аллахым, ушул күнөөнү кылдым, анда өзүң тыйып койбойт белең, дебейсиң да. Ошо сыяктуу эле. Эми сыйкырдын, демек бул сыйкыр бар нерсе экен, акыйкат экен. Анын өкүмүнө келе турган болсок, шариятта сыйкыр үйрөнүү, аны менен алектенүү жана сыйкырчыга, төлгөчүгө, бакшыларга баруу чоң күнөө жана арам болуп саналат. Муну көптөрүңөр билесиздер. Эгер сыйкырчы жиндерге сыйынуу, Аллахка ширк келтирүү жолу менен сыйкыр кылса, ал динден чыгат, капыр болот. Муну билесиздер. Бизде көбүнчө сыйкырды эмне кылганда кылышат? Тилекке каршы бизге сиңип калган нерселер аял менен күйөөсүн ажыраштыруу үчүн, же болбосо жанагындай кызганычтан улам, аялы күйөөсүнө мага гана байлансын деген нерсе. Эң көп сыйкырлар ушу. Бул кыргыздарда эле эмес, башка улуттарда деле. Себеби бул ушундай бир мындай кызганыч бир аялдарга берилген бир ушундай күчтүү сыпат экен. Ошол сыпатты жеңе алган бар, жеңе албаган бар. Ошол сыпатты жеңе албаган, ыймансыздык кылган ошол жолго барат. Ошол сыйкыр кылгандын көптөрү эле ошол арам экенин билет. Арам экенин билбей туруп кылган адам мен билбейм. Ал такыр динден маалыматы жок эле бирөө кылбаса, бирок
көпчүлүк учурда динден маалыматы бар болуп туруп, ошол ичиндеги жанагы гыйра деп коет арабчасы, кызганыч, ревность, ошондон улам чыдай албай ошол жолго барат. Же болбосо оюнда ойлошу мүмкүн, тооба кылып коем, Аллах Таалага кечирим сурап коем деп. Эгерде Кудай Таала менен иши болсо ал дагы, Кудай Таала менен иши болбосо, анда ал жөнүндө ойлонбойт дагы. Тооба кылып коем дештин өзү, кайсы күнөөнү кылба, бир нерсе болсо Аллах Тааладан кечирим сурап коем да деген ойдун өзү Аллах Таала ошол ниетиңе каршы кайра сен ошол күнөөңдү кечирбей коюшу мүмкүн. Сен атайын ошентип ниет кылгандыгың үчүн. Ошон үчүн күнөө кылаарда кээде билип туруп тооба кыламын да, кечирим сураймын да деген ой менен кылыштан этият болуңуздар. Себеби шариатта бизде бинакиды касдыхи деген сөз бар. Бинакиды касдыхи деген нерсе, сен бир нерсени максат кылып туруп кыласың го, Аллах Таала сага ошол максат кылгандыгың үчүн карама каршысын кылып коюшу мүмкүн. Хадисте пайгамбарыбыз алейхиссалам эмне дейт? Ким төлгөчүгө же көзү ачыкка барып, анын айтканын тастыктаса, анда ал Мухаммадка түшүрүлгөн нерсеге, мындайча айтканда Куранга каапыр болуптур дейт. Элестетиңиздер, бизде ыймандын бир бөлүгү болуп саналат, Аллах Таалага ишенүү, кыямат күнүнө ишенүү, Аллах Таала түшүргөн китептерге ишенүү, пайгамбарларга ишенүү, бул ыймандын рүкүндөрү болуп саналат. Демек сен ошол бакшыга же болбосо көз ачыкка барып бир нерсе сурагандыгың ыйманга, Куранга ыйман келтирбегендигиң болуп саналат. Мындайча айтканда, Куранга мен ишенбеймин деген болуп саналат. Мындан кийин сен сөзсүз кайра ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллахты айтып, кайра мусулман болушуң керек. Себеби бул нерсе динден чыгарып салат. Экинчи бөлүмдө биз васваса жөнүндө сүйлөшөбүз. Жүрөктөгү азгырык жана күмөн ойлор. Кимде бизде күмөн ойлор жок? Бардыгыбызда бар, туурабы? Инсан ошо менен биз күрөшүп келебиз. Болбосо ар бирибизде эле күмөн ойлор бар. Эми ошол күмөн ойлор, васваса деген эмне? Васваса бул шайтандын адамдын жүрөгүнө, акылына салган ар кандай жаман, күмөндүү жана коркунучтуу ойлор. Васваса көбүнчө бизде эки багытта болот экен. Биринчи, акыйда ишениминде чын эле Аллах барбы? Жөндөн жөн эле кыйналып жолук кийип жүргөн жоксуңбу? Кабыр азабын ким көрүп келиптир? Деген васваса ойлор. Кыямат бар экенин ким билет? Ошончо кыйналып, өзүңдү ограничивать этип, бир нерселерди чектеп жүрсөң, баргандан кийин эч нерсе жок болуп калсачы деген васваса. Бул эмне? Акыйдада, ишенимде болгон васвасалар. Экинчи, ибадатта, фикта. Даарат алганда, мисалы, дааратым окшошпой калдыбы? Намазда канча ракет окудум деген сыяктуу ашыкча күмөн саноолор. Ханафи мазхабындагы фиккый эреже бар бизде. Якин шек менен кетпейт дейт. Ал якин ла тазулу бишшак дейт да. Якин болгон, якин деген бул бекем ишенимдеги өзүң точно билген нерсени якин деп коет, Ошол күмөн нерсе менен кетпейт дейт. Мисалы, эгер сиз даарат алганыңызды анык билген болсоңуз, даарат алганыңызды эстейсиз. Бирок кийин дааратым бузулдубу же жокпу деп күмөн санасаңыз, сиз daarаттуу деп эсептелесиз. Күмөн ойго көңүл бурбайсыз. Кайсынысын эстеп жатасыз? Даарат алганыңыз эсиңизде? Якин, значит, бул точно даарат алгансыз. Бирок дааратыңыз бузулдубу? Эстей албай жатасыз. Демек биз якинге курайбыз дагы өкүмдү жана күмөндүү нерсени жокко чыгарабыз. Бүгүндөн баштап ушул эреже менен амал кылыңыздар. Анан кийин кеч келип, балким дааратым бузулуп калды, балким мен эстей албайтам. Эстей албайтасыңбы? Демек кайсынысын эстеп атасың? Даарат алганың эсиңдеби? Дааратың бузулганын эстебей жатасыңбы? Демек сенин дааратың бар. Сахабалардын тажрыйбасынан далил дейт. Сахабалар пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи ва салламдан мындай деп сурашкан: "О Аллахтын элчиси, кээде жүрөгүбүзгө ушундай жаман ойлор келет. Аны тилибизге алгандан көрө асмандын кулап түшкөнү биз үчүн жакшыраак. Ошончолук коркобуз" дептир да. Деп сурашканда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул силер ошентип жаман ой келгендиги оюңарга анык ыймандын белгиси. Себеби шайтан ыйманы бар жүрөгкө гана чабуул жасайт деп жооп берген дейт. Демек биз сыяктуу эле сурашкан экен да, оюбузда ушундай нерселер бар, ошону тилибизге алгандан коркобуз. Ошол тилибизге алгандан көрө асман башыбызга түшүп кеткен жакшы эле деп сураганда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне дейт? Бул
ыймандын бардыгынын белгиси. Себеби шайтан жүрөктө бар ыйманга ушундай чабуулдарды коет, нападенияларды кылат деген экен. Демек биздин жанагында ар кандай ой келгендигибиз, бир нерселерге күмөн санагандыгыбыз биздин эмне ыйманыбыздын бардыгынын белгиси. Ыйманы жоктор бул нерселер менен, шек күмөндөр менен иши деле жок. 3-чү бөлүмдө биз эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Коргонуу жана дарылоо жолдору, рукия. Рукия жөнүндө айтаардан алдын мен бир нерсени айткым келип жатат. Биз эгерде бизде кандайдыр бир оору боло турган болсо, же бир кандайдыр бир өзүбүздү бир нерседе бир дарылоого муктаж окшоймун деп ойлоп жатсак, биринчи биз медициналык жагын карашыбыз керек. Мындайча айтканда, врачка, больницага көрүнүшүбүз керек. Биз балабыз сүйлөбөй жатса деле, аялы эс үчүн жоготуп атса деле, билбейм, жөтөлүп атса деле, температура болуп атса деле, эмне мага дем салып кой деп эле сыйкырдан жанагындай кара дубадан көрө беребиз. Ар бир эле ооруну биз мындай физиологический денебиз оорушу мүмкүн, руханий оорушубуз мүмкүн. Андыктан сөзсүз экөөнү тең текшертиш керек. Биринчи медицина тарабын аныкташ керек. Балким сен медицинский оорудасың, Анан бизде көбүнчө эле эгерде врачка көрүнсөм, дарыга таянсам, анда мен Кудайга ишенбеген боломун да деп эле дем салуу менен, же болбосо жанагындай рукия кылуу менен, бир нерселер менен мындайча айтканда руханий дарыланганга эле аракет кылат экен дагы, больницага көрүнүүнү кандайдыр бир Кудайга шек келтиргенсип, кээде бирөөлөр дары ичпегендер болот экен. Эмне мени дары куткарабы деп. Ушундай деңгээлде. Эгерде биз ушундай деңгээлде ыймансыздык эмес, кандай бир илимсиздик, илимсиздик, караңгычылык кылсак, бир 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин абалыбыз кандай болот, урматтуу эжелер? Бизди мындай эң жапай адам биз болуп калабыз. Элестетиңиздер, дары ичпейт экен да. Эгерде дары ичсем ширк болуп калат, дары ичсем мен Кудайга ишенбей калган болуп калам деп. Ошондуктан могул 3-чү бөлүмдө айтканга чейин, коргонуу жана дарылоо жана рукия шарияны айтканга чейин ушуну айткым келди. Сөзсүз медициналык жагындагы көрүнүңүздөр. Кече бир жерден да окуп калдым. Балам сүйлөбөй жатат, дем салдырайын дегем баланча моллого. Ошонун пайдасы барбы, көргөндөр барбы деп жазыптыр да. Десе астына толтура жазып атышат да, мен барганмын, пайдасы жок депчи. Же болбосо кээде бирөө пайдасы бар, же болбосо Кудайдан болот да, силер кылдыра бергиле деп атат да. Ушундай туура эмес түшүнүктөн болду, арылышыбыз керек. Биз 21-кылымда жашап атабыз. Кече исламга келген жокпуз. Кудайга шүгүр, канча жылдык мусулмандарбыз. Биздин ата бабаларыбыздан эмне деген чоң алымдар чыккан. Бизден Кыргызстандан ушул чөлкөмдөрдө чоңдогон алымдар чыккан. Анан ушул дагы эле жомоктошкон нерселерден кетиңиздер. Айткым келген нерсе, кимде ким дем салдыргысы келип атса, өзүн бир кандайдыр бир руханий ооруп жатам деп эсептесе, сөзсүз медицинага дагы көрүнүп көрүңүздөр. Анан жанагындай медицинаны жокко чыгарып эле, жанаң баягы руханий дарылоо менен гана алек болбоңуздар. Анан медицинадан эч нерсе табылбай жаткан болсо, анда жанагындай сөзсүз дем салуу негизи эч качан каршы болбойт. Ооруп атсаң деле кошо дем сала берем десең мейли, нур үстүнө нур болот. А бирок дары ичпей коюп, врачка көрүнбөй коюп, мен жалаң дем салуу менен гана айыгамын десеңиз, эми бир аз туура эмес болуп калат. Медицинага дагы көрүнүңүз, анын үстүнө бул эмне шариятка каршы эмес, балким тескерисинче сиздин ден соолугуңуз сизге аманат кылып берилген. Эгерде ушинтип караңгычылыкка салып ден соолугуңузду көргөзбөсөңүз, анан ошондон улам ооруган болсоңуз же өлгөн болсоңуз, күнөөкөр дагы болушуңуз мүмкүн. Себеби эмне? Ден соолугуңузга, аманатка кыянат кылган болуп каласыз. Ислам дини көйгөйдү гана айтпастан, андан кутулуунун эң таза жолдорун дагы көрсөткөн. Демек, проблеманы гана айтпастан, бизде шариятта эмне? Ошол проблеманы кантип чечебиз? Ошону дагы берет бизге шарият. Туурабы? Сыйкыр жана васвасадан арылуунун шариятка ылайык жолдору төмөнгүлөр. Биринчиси сүннөткө ылайык дем салуу. Сүннөткө ылайык дем салуу арабчасы рукия шария деп коет, Бул дем салууда Куран аяттары жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан келген дуалар окулуш керек. Түшүнүксүз сөздөр, жанагындай тамгалар, ичинде ширк болгон сөздөр арам болуп саналат. Демек, эгерде рукия шария кылсак биз
Куран менен дем салынат экен, же пайгамбарыбыз алейхисаламдын келген хадистерине таянып, эгерде мондай кылган болсоң деп. Анан жанагындай түшүнүксүз кашкырдын тырмагы, дагы бир нерсенин куйругу, аттын такасы деген нерселер ушулар ачык айкын ширк болуп саналат. Аятул Курси. Аятул Курсини кайсы мусулман бар Аятул Курсини билбеген? Бардыгыбыз билебиз. Колубуздагы Куралдын ушунча күчтүү экенин билбей, ошону эмне колубуздан кетирип жүрөбүз. Аятул Курси караңыздар. Ар бир парыз намаздан кийин жана жадар алдында Аятул Курсини жана Муаввизатайн. Муаввизатайн билесиңер Фалак менен Ихлас сүрөсү. Фалак менен Ихлас сүрөсүн окуса, бул эки сүрө атайын сыйкыр менен васвасадан коргонуу үчүн түшкөн. Жана Ихлас сүрөсүн кошсоңор болот. Фалак сүрөсү менен Нас сүрөсүнүн сабабы нузул деп коет, түшкөн себеби, эмне үчүн түшкөн, ошол пайгамбарыбыз алейхиссаламга Лабид ибн ал-Асам, ошондой экен, бир яхуди сыйкыр кылып, ошондон улам түшкөн. Пайгамбарыбыз алейхиссалам анан ошол сүрөлөрдү окуп, эмне өзүнө дем сал. Демек, бизге дагы бул нерсе, пайгамбарыбыз алейхиссаламдын кылган нерселери биз үчүн дагы сүннөт го, биз үчүн дагы амал. Ошол нерсе өзү сабабы нузул түшүүсү ошол сыйкырдан улам түшкөндө. Демек, ошол биз коргонобуз десек, Аятул Курсини окуп, Ихлас, Фалак, Насты жана башка сүрөлөрдү дагы окусак сон болот. Анан экинчи нерсе күнүмдүк зикирлер. Күнүмдүк зикирлерди мен бул сабакта деле, бул сабакка тиешеси жок, башка сабактарда деле дайыма айтамын. Күнүмдүк зикирлерди. Жана өзүм дагы кылганга аракет кылам. Биз деле инсанбыз, кээде бизде деле калып калат. Бирок мен колдон келишинче ушул күнүмдүк зикирлерди аткарганга аракет кылам. Хиснул муслим дейт да. Хиснул муслим, хисн деген бул крепость. Крепость мусульманина деп атат да. Мусулмандын коргонуучу нерсеси деп жатат. Эртең мененки кечки зикирлер бизге ошол защита, бизге коргоо үчүн. Эгерде мааниси менен окуй турсаган болсоңор, жанагы биз орозодо бир планар бар го, ошол планардын дайыма ошол жерге алып келген зикирди башка группаларга дагы таратам да. Себеби ошол жердеги тартип, интернетте түрлүүсү бар, узунурагы бар, кыскарагы бар. Бирок биздин планерде келген тартип, жана Рамазан планеринде келинген тартип, бизде ал жакта арабчасы жазылган, арабчасынан кийин жанагындай окулушу жазылган, андан кийин кыргызча мааниси жазылган. Ошол бизде Иорданияда доктор Муаз Хава, биздин устазыбыз, таския боюнча, сопулук боюнча чоң устаз. Ошол устазыбыздын тартиби боюнча мен именно ошону компьютерден терип, ошону которуп, ошону мааниси менен чыгаргам. Эмне себеби биздин Ханафи мазхабка, биздин жана тарикат биздин жолго туура келсин деп. Болбосо интернетте узунурагы, кыскарагы, башка түрлөрү дагы бар. Ошол эртең мененки кечки шайтан зикир кылгандан жүрөккө жана үйгө шайтан зикир кылынган жүрөккө жана үйгө жакындай албайт дейт. Багымдат жана шам намазынан кийин таңкы кечки зикирлерди калтырбоо зарыл. Демек, эртең мененки кечки зикирлер. Эртең мененки кечки зикирлерди, мисалы, бүгүн эртең менен ким эртең мененки зикирди кылды? Карасаңыздар, жарымыбыз да кол көтөргөн жокпуз. 1/3 да кол көтөргөн жокпуз. Анан кийин өзүбүздү защита кылбайбыз, коргобойбуз. Анан эмне кылабыз? Коюбузду көтөрүп жөнөйбүз, уюбузду көтөрүп жөнөйбүз, тогубузду союп жөнөйбүз, бирөөлөргө акчабызды көтөрүп жөнөйбүз. Эмне деп? Мага дем салып берип койчу деп. Сен өзүң дем салганың жакшыбы, же бирөө сага дем салып берген жакшыбы? Жанагында руханий оорулар ал башка. Жин оорусу менен ооруган, алар эми муктаж, алар бир 40 күн дем салдырып өзүнүн бир жолдору бар, А бирок эртең мененки кечки зикирди өзүбүз кылып алсак болот го. Буга бир көп болсо 7 мүнөт же 5 мүнөт эле кетет. Эгерде дайыма окуп жүргөн болсоңуз 3-5 мүнөттө эле бүтө турган нерсе. Анан бизде мен байкаганымдан айымдарыбыз көбүнчө эмне үчүн кайсы бир ибадатты кылбайт экен десе, ошону бир официальный, бир расмий, бир ритуал катары көрөт экен дагы, анан ошого кылганга зеригип эле кылбайт экен. Мисалы, эртең мененки кечки зикирди кыл десең, мен өзүмдө бар маалымат бар болгон үчүн, илим бар болгон үчүн эле эртең мененки кечки зикирди аткаргыла деп коем да.
силер ичиңерде минтип ойлойт экенсиңер да, ал үчүн мен дарат алышым керекпи, кыбланы карап отурушум керекпи, жоолукчан кылышым керекпи, жоолук жок кыла берсем болобу деген толтура суроолоруңарга жооп таппайт экенсиңер дагы, андан көрө аткарбай коет экенсиңер. Айымдар менен иштешип аткандан кийин билип атам да мен силердин проблемаларыңарды. Аллах Таала Куранда эмне дейт? Мени эскергиле, отуруп да, туруп да, жамбаштап жатып да мени эскергиле дейт. Демек, кандай абалда болбосун Аллах Тааланы эскере берсе болот. Намаз окугандан кийин жатып алып зикир кылып атасың, болобу? Болот. А кээде бирөө жок дейт дагы, анан уйкусу келет дагы эмне кылбай коет. Себеби эгерде зикирди аткарсам, ушундай намазда отургандагыдай кылып аткарышым керек деп түшүнөт дагы, андан көрө кылбай коет. Андай эмес. Зикирди кандай абалда болсун, машинада кетип атып, отурган абалыңда, жамбаштап жаткан абалыңда аткара берсең болот. Эч нерсе болбойт. Жана зикирди дараты жок деле кыла берсе болот, гусулу жок деле кыла берсе болот. Анан дарат алышым керек да дейт дагы зикир кылбайт. Анан эмнени айтсаң эле бирок жакшыраак да дей берет экен да. Өлтүрүп салгың келет да. Сага маалыматты айтып атасың, бар маалыматтың болот деп атсаң, бирок жакшыраак да. Жакшыраак болсо суудан чыкпай койбойсуңбу? Вообще жакшыраак болот. Чыксаң кайра кир деп каласың. Ошон үчүн биз шарияттын эгерде чегин билсек, биз үчүн дайыма жашоо жеңил. Аллах Тааланы эскерсек болот. Гусул бар абалда дагы, гусул жок абалда дагы, жаткан абалда дагы, турган абалда дагы, кыбланы карап, кыбланы карабай бардык абалдарда Аллах Тааланы эскере берсек болот. Анан өзүңөр эле бир шариятты кыйындатып, анан кийин ошол кыйынды кайра аткара албай, себеби өзүңөр кыйындатып алгансыңар да, аткара албай, анан такыр аткарбай койгоңуңар зыян гана, эч кандай пайда эмес. Күнүмдүк зикирлер, демек күнүмдүк зикирлерди аткарабыз. Анан васвасаны дарылоо шек күмөн боло берет. Кээде бирөө этегин басып алса деле, кийимим начасат болуп калдыбы, этегимди басып алдым да, анан мен жолдон басып келатканда этегим тийип калды да, балким ошол жерге бир нерсе начасат тийген, анан көйнөгүм начасаттыр деп эле толтура васваса боло берет экен. Имам Ибн Хаджар Аль-Хайтами мындай деген экен. Васвасанын эң натыйжалуу дарысы ага таптакыр көңүл бурбоо. Эгер адам ага жооп берип, ошол васвасага жооп берип, артынан кете берсе, ал күчөй берет. Эгер тоготпой койсо, шайтан артка чегинет. Караңыздар. Васвасанын эң натыйжалуу дарысы ага таптакыр көңүл бурбоо. Эгер адам ага жооп берип, эмнеге жооп берип, ошол васвасага жооп берип, артынан кете берсе, ал күчөй берет. Эгер тоготпой койсо, шайтан артка чегинет дейт. Демек, васвасаңды ээрчий берсең, мондай деп ойлоп койдуң, бирок чын эле ошондой болсочу, балким мен билбей калдым. Кечке ойлоно берсең, эмне күчөй берет. Ой күлүк деп коет го, ошол васвасаң күчөй берет. Демек, сыйкыр, кара дуа жана васваса бул бизге эмне берилген суноо экен. Момун адам мындай учурда коркууга же ар кандай шариятка каршы келген көз ачыктарга барбастан жалгыз Аллахка таваккел кылышы керек. Тазалыкты сактоо дегенде билесиңер, дайыма дарат менен жүрүү. Намаздарды өз убагында окуу жана Куран угуу. Бул ар бир мусулмандын эң бекем чеби болуп саналат. Демек биз себебин кылабыз, натыйжасын Аллах Таалага калтырабыз. Себеби эмне? Таза жүрөбүз жана намазды өз убактысында окуйбуз жана эртең мененки кечки зикирлерди аткарабыз. Ошондой руханий ооруп калгандардан мага деле келе беришет да, дем салып бересизби деп. Мен дем салбайм десең, ошону бир кандай бир силер дем салсаңар жакшыраак да. Жада калса ошондой окудум. Неме деп да жазышыптыр да. Өзүңдү өзүң дарылаганга караганда врач сени дарыласа, адиси дарылаган болуп жакшы болот го. Өзүңө өзүң дем салгандан көрө ошол молдого салдырыш керек дейт да. Кандай деңгээлде? Өзүңө өзүң дем салсаң эмне үчүн болбойт? Балким сен өзүңө өзүң көбүрөөк ыхластуураак саласың. Молдого барсаң, эшикте очередь сага тез салып чыгарганга аракет кылат. Бирок өзүңө өзүң салсаңчы, ат тушу саласың. Туурабы? Сонун топтом бар экен, бирок өтө көп дуалар бар экен да. Ошол көп дуалардын бардыгын айтуу кыйын, бирок мен сиздерге бир канча аят бар экен. 16 аят. Ошо 16 аятты ар бирин окубастан, ошол 16 аятты мен сиздерге айтып койсом, эгерде жазып алсаңар, кайсы аяттар экен.
Биринчиси Бакара сүрөсүнүн 255-аяты. Кийин ушул Куранды ачып эле өзүңөр дем сала бересиңер. Бакара сүрөсүнүн 225-аяты. Кафирун сүрөсү баштан аяк. Бакара сүрөсүнүн 255-аяты. Кафирун сүрөсү, Ихлас сүрөсү, Фалак сүрөсү, Нас сүрөсү. Андан кийин Бакара сүрөсүнүн 185-186-аяты. 185-186-аяты. Фатиха сүрөсү. Бакара сүрөсүнүн 1-ден 5-аятына чейин. Жанагы Фатиханын жанында кичинекей турган болот го, ошол 1-ден 5-ке чейин Бакара сүрөсү. Андан кийин Исра сүрөсү 82-аяты. Исра сүрөсү 82-аяты. Андан кийин Юнус сүрөсү 79-дан 82-ге чейин. 79-дан 82-ге чейин Юнус сүрөсү. Андан кийин Бакара сүрөсүнүн 102-аяты. Андан кийин Бакара сүрөсүнүн 20-аяты. Андан кийин Бакара сүрөсүнүн 137-138-аяты. Көрдүңөрбү, Бакара сүрөсүнөн абдан көп келген. Негизи эле Бакара сүрөсүн дайыма окуп туруу абдан жакшы. Эми узун болгондуктан жок дегенде ошол аяттары келген да. Шуара сүрөсүнүн 80-аяты. Шуара сүрөсүнүн 80-аяты. Анбия сүрөсүнүн 83-аяты. Тобо сүрөсүнүн 14-аяты. Акыркычы Тобо сүрөсүнүн 14-аяты. Анбия сүрөсүнүн 83-аяты. Шуара сүрөсүнүн 80-аяты. Ага чейин Бакара сүрөсүнүн 137-138-аяты. Ушул аяттарды өзүңөргө дем салууда ушул аяттарды окуп жүрсөңүздөр болот. Андан тышкары өтө көп хадистер дуалар келген экен, аяттан тышкары, Дуалар көп, бирок ошолордун кээ бирөөсүн айта турган болсом. Эң эле көп эртең мененки кечки зикирлерде биз айтабыз. Аузу би калиматиллахи тамма мин кулли шайтанин хамма ва мин кулли айнин ламма. Эртең мененки кечки зикирлерде бар бул. Андан тышкары Аллахумма албисна thawbas sihha wal afiya ajilan ghayra ajil. Ушул дуа бар экен. Аузу биллахил азим мин назагатиш шаятин ва жунудихим ва ауанихим. Дуалар өтө көп экен, дуалардын ар бирин айтпай эле коеюн. Эртең мененки кечки зикирлерди айта турган болсоңор, ошол жерде көпчүлүгү бар. Азыр бизде мондай бир жакшы маалыматтарды даярдадым элем. Шайтандын васвасасынан арылуу дейт да. Шайтандын васвасасынан арылуу. Азыр кыргызча маалыматтардан айттым. Азыр мен бир-эки арабча маалыматты алып койдум элем. Ошол арабча маалыматтардан дагы пайдалансак. Биринчиси дейт ал-истиаза биллахи минаш шайтанир ражим. Ал-истиазаны билесиңер, аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп айтуу, Качан силерге жаман ой, жаман күмөн келе турган болсо, аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп айтабыз. Себеби бул сөздүн өзүнүн мааниси билесиңер, шайтандан коргонууну талап кылуу болуп саналат. Истиазаны айтуу. Себеби аятта дагы келет. Фастаиз биллахи иннаху хуас-самиул алим. Аятта дагы келет. Андан кийин Бакара сүрөсү. Бакара сүрөсү бизде васвасадан арылуу үчүн азыр дагы мен бир 16 Курандан 16 жерин бердим го. Ошол жерде 16-нын жок эле дегенде 5-6-сы Бакаранын аяттарынан келди. А эми элестеткиле Бакараны өзүн окусаңар. Кандай сонун болот? Бакаранын өзүн окусаңар. Бакара сүрөсүн окуу. Бакара сүрөсүн окууда билесиңер, кайсы бир үйгө, кайсы бир немеге жамандык тийбесин десе Бакара сүрөсүн окуу деп айтылат. Аятул Курси. Аятул Курсини баарыбыз эле билебиз. Бул жерде дагы аяттар келген экен. Анан тасмия. Тасмия деген бул бисмиллахир рахманир рахим деген сөз.
Бисмиллахир-рахманир-рахимди айтканда билесиңер шайтан качат дейт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз алейхиссалам кайсы ишти баштабасын бисмилла менен баштаган. Себеби бисмилланы айтпасак шайтан биз менен кошо жейт. Бисмилланы айтпай үйгө кирсек шайтан биз менен кошо кирет. Демек сактануунун бир жолу эгерде биз бисмилланы айта турган болсок, бизден шайтан качат. Муну дайыма адат кылып алыш керек. Айрыкча чочуганда дагы. Бизде чочуганда эмне деп чочуйбуз? Бир жаман чочугандар да бар, чочуганда бисмилла менен чочуш керек. Анан билесиңерби, жана от жакканда дагы бисмилла деп айт дейт да. Бүгүнкү күндө үтүк сайганда, мисалы, фенди сайганда, бул деле от да. Ошон үчүн эмне бисмилланы айтып кыл. Эмне кылба. А эгерде бисмилланы тамак жеп атканда унутуп калса, билесиздер, фи аввалихи ва ахирихи деп айтабыз, ушул дуаларды айтуу демек ат-тасмия экен. Андан кийин Пайгамбарыбыз алейхиссалам хадисинде мындай дейт экен: "Лау анна ахадакум иза арада ан я'тия ахлаху qala бисмилла. Аллахумма джаннибна шайтана ва джаннибиш шайтана ма разактана." Жада калса мусулман адам кошулганда дагы, аялы менен күйөөсү жакындык кылганда дагы Аллахумма бисмилла, анан Аллахумма Аллахым джаннибна шайтана, шайтанды бизден алыс кылгының, ва джаннибиш шайтана ма разактана, жана эмнени бизге рызкы кылып берсең, баланы айтып атат, ошол баладан дагы шайтанды алыс кылгының деп айта турган болсо, фа ин куддира байнахума валадан фи залик лам ядурру шайтан абадан. Эгерде ошентип айтуу менен кошулгандан кийин балалуу боло турган болсо, бул балага шайтан эч качан зыянын бере албайт дейт Пайгамбарыбыз алейхиссалам. Мисалы, кыздарыбыз күйөөгө тийгенде эмне үчүн ушул дуаны үйрөтпөйбүз, балдарыбыз үйлөнгөндө бизде көбүнчө эмне тамак жештин дубасын билебиз, ажатканага кирүүнүн жана күнүмдүк дуалар, аны дагы аткарсак. Билесиздерби, ошол күнүмдүк дуаларды аткаруу дагы бизди шайтандан сактайт. Мисалы, туалетке киргенде дуаны айтуу, ваннага киргенде дуаны айтуу. Ушул нерселер эгерде дуаны айтсак, минал хубси вал хабаис деп атпайбы? Бардык кир, зыян берүүчү, жин шайтандардан, жаман нерселер, бардык нерсе кирет ага. Ошондон мен коргономун деп айтуу. Эгерде ошону айтпай кирсек, элестеткиле, биз коргонбой кирдик. Мындайча айтканда, защитасы жок кирдик. А защитасы жок киргенден кийин ар кандай нерселер бизде илешет деп коебу, илешет. Демек, ошол дуаны дагы айтуу. Анан азан болгондо азанды угуп, азан менен кошо кайталоо. Ушул нерсе дагы бизге защитага жакшы экен. Азан болгондо, азанды укканда аркасынан кайталоо. Себеби дейт, азанды угуу дейт, тардидуху минал калб ятруду шайтан. Шайтанды качырат дейт, минал манзил, үйдөн дейт. Демек, азан айтылып атканда, азанды аркасынан кайталасак, бул дагы эмне шайтанды качырат экен. Мындайча айтсам, силерге эмес, мага өзүм үчүн деле күнүмдүк эле эң жеңил нерселерде көптөгөн сырлар катылган экен. А биз бир чоң, бир необычный бир нерсе кылышым керек деп күтө берет экенбиз да. Андай эмес. Күнүмдүк эле жөнөкөй нерселерди кыла турган болсок, ошонун ичинде эле карагыла биз канча нерседен коргонуп, өзүбүздү эмне защита кылып жатабыз. Ошондой эле ал-мухафаза алал-азкар дейт. Буну кыргызчада деле айттык. Зикирлерди дайыма айтып жүрүү, эртең мененки кечки зикирлерди. Демек, истиаза минаш шайтан, аузу биллахи минаш шайтанир ражим айтабыз, жана бисмилланы айтабыз, жана фалак насты окуйбуз, жана аятал курсини окуйбуз, жана Бакара сүрөсүнүн акыркы 2 аятын, жана айттым, 185 менен 186 аятты. Андан кийин тасирлүү дуаларга илтизам кылуу. Тасирлүү дуалар хадисте келген, ошолорго илтизам кылуу, то есть дайыма аткарып жүрүү. Аларга мисалы Аллах Таалага хамд айтуу, тахлил айтуу жана тасбих айтуу. Көптөрүбүз эле бул дуаны билебиз. Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мулку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин кадир деген дуаны дайыма айтуу. Ушул дуаны эртең мененки зикирде 100 жолу айтылат. Кимде-ким 100 жолу айта албаса, жок дегенде 10 жолу айтып койсун дейт. Андан кийин кайсы дуа дагы? Үйдөн чыккандагы дуа, муну билебиз. Бисмилла, таваккалту алаллах, ла хаула ва ла куввата илля билля. Бул дуаны балдарыбызга дагы дайыма айтып үйрөнөбүз. Жана
E'udhu bi kalimatillahi tamma min şerri ma halaq. E'udhu bi kalimatillahi tamma min şerri ma halaq. Жана мечитке киргендеги дуа. Мечитке киргендеги дуаны мисалы канчабыз билебиз? Көбүнчө баягы жамаат намазына аялдар келбеген үчүн бул көбүнчө биз биле бербейбиз. Бирок ал эмне оңой эле. Аузу биллахил азим жана улантысы. Аллахумма инни аузу бика минал хубзи вал хабаис. Муну көпчүлүгүбүз билебиз. Жана бул эми макул. Дуаларды кылдык, зикирлерди кылдык. Андан башкачы мисалы айтышыңар мүмкүн да, дуа деле кылып атам, зикир деле кылып атам, болбой эле васваса боло берем, болбой эле күмөнгө түшө берем дей турган болсоңор, Ал-иншигал бил афкар нафиа дейт. Эмне менен алек болушубуз керек экен? Пайдалуу ойлор менен. Пайдалуу ойлор менен өзүбүздү алек кылышыбыз керек экен. Жакшыны ойло дейт го. Муну медицинада деле ушинтип айтат, туурабы? Медицинада деле ооруп аткан адамды деле думай о хорошем дейт да. Жакшыны ойло дейт. Шариатта деле ошо. Эмне үчүн бизде хуснул зон дейт. Жакшы күмөн кыл дейт. Жакшы күмөн кыл. Кичине ооруп калсам, болду, өлдүм окшойт, эртең өлөт окшойм эмес. Аллах таалам шифа берсин, башка жакшы ой, жакшы болуп кетем деген сыяктуу жакшы ойлор менен болуу. Bizde мусулманда жаман ойлор болуусу, жана кайгыга батуу. Кайгыга баткан адамды шайтан азгыруусу өтө жеңил болот экен. Ошондуктан бизде эмне деген дагы дуа бар? Минал хузни вал курб дейт, неме жанагы кайгы кападан деген дагы дуа бар. Интернеттен карасаңар толтура. Кайгы капа дуасы десеңер эле чыгат. Же болбосо орусчасын деле жазсаңар дуа от грусти. От грусти десеңиз арабчасы, транскрипциясы, мааниси чыгат. Ошол дуаны айтуу. Себеби жанагындай кайгыга батып, стресске баткан, жанагындай өзүнө чөгүп кеткен адамга шайтандын таасири оңой болот экен. Бул медицина боюнча да ушундай экен. Карагыла. Медицина боюнча жанагындай чөгүп кеткен адам иммунитети түшүп кетет экен. Иммунитет түшүп кеткен адамдын рак, башка ооруларга чалдыгуусу оңой болуп калат экен. Себеби эмне? Жанагындай оболочка, защитасы жок болот. Карагыла, руханий деле ушундай болуп жатат, медицина тарабынан деле ушундай болуп жатат. Эгерде биз өзүбүздү таштап жанагындай чөгүп кетсек, иммунитет түшүп кетип жатпайбы? А иммунитет түшүп кеткенден кийин сага эмне? Башка оорунун ооруп калышың өтө жеңил болуп калат. Себеби сенде защита жок. Руханий деле ошондой. Чөгүп кеттиң, өзүңө батып кеттиң, сага эмне? Шайтандын таасири тийиш оңой болуп калат. Мусулман күчтүү мусулманды Аллах Таала жакшы көрөт дейт. Күчтүү мусулман дегенде физически эле баарыбыз скачок болушубуз шарт эмес. Бирок эмне? Руханий дагы күчтүү болуш керек. Нафсаний дагы күчтүү болуш керек. Өзүңө өзүң жардам бербесең, сага бирөө жардам бербейт. Ошол эң көп мага жакпаган же болбосо мындай кыжырым келтирген суроо ушу да. Мен өзүм күчүм жетпей жатат деген суроо да. Мен өзүм намазыма бекем боло албай жатам. Жолума бекем боло албай жатам. Мени жаман ойлор каттай берет деген. Мен айтам да, мен эмне кылып сага жардам бере алам? Мен сага жолду көрсөтө алам. Эгерде ошол жолду кармансаң, анда сага жакшы болот. Бирок эгерде бул жолду карманбасаң, анда мен сага эмне кылып жардам бере алам? Ооруп аткан адам деле өзү каалап, өзүн лечение кылбаса, сен аны зордук. Мисалы ичкен адам, Эгерде өзү болду мен аракты таштадым деп өзүнө өзү, же болбосо жанагындай наркоман, зависимый адамдар өзүн өзү колго албаса, сен ага жардам бере албайсың. Мына шариатта деле ошондой. Эгерде силер өзүңөр жардам бере албасаңар, кайсы молдо силерге жардам бере алат? Молдо сизге жол көрсөтүшү мүмкүн. Эртең мененки кечки зикирлерди аткар, сабактарга катыш, Куран окуу, намазың өз убактысында калтырбай окуу деп силерге себептерин айтып берет. Аны амал кылыш өзүңөрдүн жанагы эркиңерге кайта турган нерсе. Любой эле нерседе эмне? Сила воли деп коет го, эрк. Эгерде эркиң болсо, ошон үчүн айтылат. Эң күчтүү адам өзүнүн нафсисин жеңген адам дейт. Эгерде сен нафсиңди жеңе албасаң, анда сен кимди жеңе аласың? Мындайча айтканда, өзүң күчүң жетпей жатса, арыктагың келет, бирок арыктай албайсың, жеп ала бересиң. Демек өзүң күчүң жетпей тур, туурабы? Ам бирөө келип сени точно тыя албайт, жебе деп. Ошо сыяктуу эле. Жакшы ой. Жана
Al musara fi amali taat deydi. Башыю. Таат деген итаат кылуу, итаат кылуу. Ошого тез шашылуу дейт. Демек, Аллах Таала бизге берген буйруктарга шашылып, ошол амалдарды аткарып баштасак, бул дагы бизге жардам экен. Мисалы, Аллах Таала буйруду, намаз оку деп. Ошол намазды өз убагында тургузасың. Зикирди өз убагында аткарасың. Орозону кармайсың. Аллах Тааланын буйруктарын тез аткарганга өзүңдү өзүң машыктырасың. Болду, ушуларды аткарып атсаң эле бир кезде карасаң, сен жанагы стресстен чыгып калган болосуң. Себеби эмне? Өзүңдү өзүң уже жеңген болуп саналасың. Саат 11 болуп жатат экен. Дагы бир 10 чакты суроо жооп алсак, суроо жооптордон мындай пайдалуу анан теманын тегерегинде болсо жакшы болот.